Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү сабагыбыз PHP'де калькулятор жасоо. Ал үчүн биз PHP Devil Studio программасын жүктөйбүз. Биздин иштей турган терезебиз PHP. Алгач биз бир строктук тексттик полядан 3-тү даярдап алабыз. Баарын белгилеп алабыз дагы. Бул жакта текст сөзүндө турган сөздү алып салабыз. Андан соң размерин беребиз. Андан соң бизге 4 кнопка керек. Бул жакта кнопка жазууларын өзүнүн тиешелүү сандарды индекстерди берүү үчүн бул жактан заголовок алгач белгилеп алабыз жана заголовокко плюс сөзүн коебуз, минус сөзүн коебуз, көбөйтүү бөлүү. Ал эми терезенин заголовкасын биз калькулятор азыр биз жүктөп көрөбүз. Бул жакта заголовок сөзүнүн жардамы менен терезенин заголовкасы калькулятор болду. Азыр бизде эч кандай кнопкалар иштебей эле, биз ишке киргизиш үчүн өзүнүн командасын теребиз. Ал үчүн бизге плюс кнопкасын белгилеп алабыз дагы, события басабыз, добавить событие, кликке белгилеп алып, редактирование. Бул тексттик талаанын аты edit 1, бул edit 2, edit 3. Бизге edit 1, edit 2 кошулуп, edit 3кө менчиктеш керек. Ал үчүн биз өзүнүн командасын теребиз. Биз бул жактан edit 3 талаасына талаасынын текстине ичине edit 1 жана edit 2 талаасындагы сандар кошулуп, жыйынтыгы edit 3кө жазылат. Бул жерде кошуу амалын жаздык, биз азыр текшерип көрөбүз. Бул жака
5 кошо 10 плюс кнопкасы азыр иштеп жатат, башка кнопкалар иштей элек. Ал үчүн биз аларга да өзүнүн тиешелүү командасын беребиз. Биз плюс кнопкасында команданы белгилеп көчүрүп алсак болот. Андан соң минус кнопкасына басабыз. Событие, добавить событие, клик белгилеп алабыз. Редактирование жана биз көчүрүлгөн текстибизди коюп, бул жакта кемитүү амалы болгондуктан кемитүү деп коебуз. Көбөйтүү амалына дагы клик кошобуз. Редактировать. Андан соң бул жак көбөйтүү. Бөлүү амалына бөлүү. Азыр биз текшерип көрөбүз. Биз 10-го 5-ти кошсок 15 болот. Кемитсек 5, көбөйтсөк 50, бөлсөк 2. Биздин калькуляторубуз иштеп жатат. Бул жакта тексттик талааны чоң көргөзүш үчүн свойство жана шрифт сөзүн тууралайбыз. Бул жакта размерин 20 кылабыз. Тексттин стилин Купер деп алабыз. Бизге тексттик талаа чоң болуп чыкты. Ошондой эле кнопкадагы плюс, минус, көбөйтүү жана бөлүү жазуулар чоң көрүнүш үчүн биз дагы шрифт командасынын аркасында чоңойтсок болот. Авторазмер командасынын жардамы менен биз терезедеги ачыкча орундарды алып салабыз. Биздин жасаган калькуляторубуз даяр болду. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.